Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Бүгүн мен журналисттерге кайрылгым келет. Урматтуу журналисттер, сиздерди бекеринен 4-чү бийлик бутагы деп атабайт. Өлкөдөгү коомдук саясий, социалдык, экономикалык, маалымат коопсуздугу абалы боюнча сиздерде да жоопкерчилик бар. Бүгүнкү күндө биз, сиздер жана жалпы эл мамлекетти өнүктүрүүнү күчөтүүнүн ордуна тескерисинче мен байкоом боюнча жалган жала, кара пиар, фейк, хайп, троллдорду өндүргөн өлкө болуп калды окшойт. Бири-бирин социалдык тармактарды каралап, кадыр баркын кетирип, ушактаган виртуалдык коомго айлана баштадык. Өлкөдөгү көйгөйлүү маселелер боюнча сунуш талаптарыңыздар өкмөттүн чечим кабыл алуусуна таасир этип жатат. Ал эми эл болсо сиздердин пикириңиздерге байланып калды. Өлкөдөгү сиздерге болгон жакшы мамилени жоготуп албаңыздар. Ошол эле мезгилде жалган, тастыкталбаган маалымат тараткан учурда жоопкерчилик да болуш керек. Мисалы, Азаттык 700 миллион акча сыртка чыгып кетти деп иликтөө жасады. Кийин 5-чи каналдын иликтөөсүн көрүп, ачык пикир туулду. Азаттыктын журналисти бул материалды тактабай, жасалма документтерге таянып чыгарган деген ой коомчулуктун терең катмарында пайда болду. Менде да Азаттыктын журналисттин иликтөөсүндө кимдин бирөөнүн кызыкчылыгы барбы деген күмөн жаралды. Буга чейин мен Азаттыкка абдан ишенчүмүн. Же кайра эле фейк деп шылтоп коюп, жоопкерчилик каякта? Анда кегиле анда Кыргызстандын бизнесмендер банктан чыгарган акчалардын баарын текшерип чыгайлы. Өлкөгө зыян келип калбасын. Маалыматтарды чагылдырууда маалымат булагын ким берген тактап бериш керек. Балким ал Интерполду издөөдө жүргөн, же мошенник, же террорист, же өлкөгө залакасы тийген адам болушу мүмкүн. Журналисттерден чыккан маалыматтарды күч органдары шалаакы мамиле жасабай, ыкчам түрдө текшерип, элге ачык так бергенде эл ичинде күмөн ойлор жаралбайт болчу. Эгерде өлкөдө криминалдык, интригалык, саясий туруксуздук темасындагы жаңылыктар канчалык көп жарыяланса, анда бизге келчү инвестициянын, финансанын, туристтердин саны кыскарат. Бул мамлекеттин экономикасына, негизги элдин жашоо турмушуна залакасын тийгизет деп ойлоймун, урматтуу журналисттер. Рахмат.